Мгм. Так, саламатсыздарбы? Барыңыздарга салам. Кандайсыздар? Келиңиздер, суроо бериңиздер мага. Биринчи суроо жооптон баштайлы, э? Мгм. Мага кандай суроолор бар? Кандай көйгөйлөр бар? Кто хочет получить от меня бесплатную консультацию? Сиздерге именно запросуңар боюнча. Мгм. Кандай суроолор бар мага? Давайте вопросы задавайте. Суроолоруңуздарды бериңиздер. Личный суроо менен как раз таки, да, ар бирөөңүздөр суроо берсеңиздер, я могу вам ответить на все ваши вопросы. И Zoom сделаем так, чтобы именно то, что будет вам полезным. Силерге именно силердин суроолоруңарга пайдалуу болчу Zoom болсун. И Саламатсыздарбы чтобы Кундуз? понять силерге Мен эмне Жамал. саламатсыздар. Аха. Можно видео включить, чтобы Мен я бай. видела вас как человека? И Мгм. Я же прежде еще и психолог. Мне нужно видеть вас лично. Мгм. Менин атым Кундуз Таштанова. 5 жылдан бери онлайндамын. Заткан Жусупованы 5 жылдан бери продюсерлеп келем. Эч кимди продюсерлебейм. Азыр эч кимди продюсерлегим келбейт. Только Заткан Жусупованы, өзүмдү, и все, больше никого. Только насаатчылык менен иш кылам. Наставничество у меня, все остальные курсы я дарю в подарок. И цифровой психология боюнча у меня запуски. Цифровой психология, да, уже 3,5 жылдан бери. И фокус у меня тоже 2026 жылга мягкая ниша цифровой психологияда болот. Жана андан сырткары дагы только наставничество менен иштейм. Про это сегодня тоже буду рассказывать, да, что это, почему 2026 жылы это личная работа будет в тренде и так далее, да. Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. И я бы хотела, так как вас не так много, хочу проконсультировать, может быть, каждую прям 10-15 минут лично. Поэтому вы можете задать свои вопросы, чтобы решить именно ваши задачи. Өзүңөрдүн көйгөйүңүз бар болсо, как раз ошол суроолорго мен өзүм лично суроолорго жооп бере алам. Но мне очень важно мне задать вопрос, назвали дату рождения, тууган күнүңөрдү и четкий вопросуңарды берсеңиздер болот. Мгм. Мгм. Келиңиз, Жамал айым. Так, Жамал айым, видеоңузду включать этип, микрофонуңузду включать этип суроо берсеңиздер болот. Потом сиздерге керектүү суроолорго ошол жаатта суроолорго жооп берем, да? Потому что я сейчас не знаю, может, биякта 0 или может здесь продвинутые продюсеры, да, чтобы полезно было вам. Потому что мен башка теманы айтпастан именно силерге керектүү темаларга айтып берейин. Мгм. менин дайноо катышкам 5-бешинчи күнү. Анан Ага. ал жерде общий тааныштык. Андан кийин эме индивидуальныйга жылдым элем, анан до конца бат болуп калды да, ал жерде киши көп болупчу. Анан меники Мгм. достаточно образование бар. Акыркы образование ошо немеге токтодум да, азыркы заманбап образование нутрициолог. Анан диплом дагы бар, сертификат баардыгы тең бар. 3 диплом, 8 сертификат алдым. Андан кийин, Токотор сураңыз. конечно, Токотор бутмун да. сураңыз. Мгм. Анан бул деген азыр бек информация болгондуктан мен деген интернет менен иштей албай жатам. Өзүмдүн аккаунтумду мындай баттан көрдүңөр, анан ал жерде не соответствует. Еще информацияны дагы көп ал жака аккаунтка салган жокмун, инстаграмга. Анан ошонун баардыгын Мгм. тең топтоп
контенттин баарын тууралап, профилди тууралап ошол жумуштар калды да менде. И ошондуктан баштай албай жатам. Ошол эл менен иштеш керек болуп атат. Ал знанияны реализовать этиш керек. Мгм. А, Ошол Ага. Как менин вы думаете, максатым. что вам нужно? Как вы думаете, А? что вам нужно? Вот ошол интернет менен силер кандай иштеп атасыңар? Ошондой эле да. Интернет менен Как вы кардарларды думаете? табыш керек мага. Индивидуальный болобу же Мгм. масштабный Мен болобу? Всё начать деп атам да. ага, 17 наставниктиктен сабак алгам. Бери иштеп келе жатсам, бир да жолу продюсер менен иштешкен эмесмин. Только наставниктерге бардым. Канча 17дей наставникке бардым. Алар мага айтышат, эмне кылыш керек. Мен ошону аткарам. Өзүмдүн мини командам менен башында өзүм жалгыз аткарчумун. Акыркы насаатчылык бул Дулат Бижановдон бардым. 400 000 личный насаатчылыгын окудум. Буга чейин Настя Пиксиден окугам 350 000 VIP, Айгерим Теңирберген. В общем, өтө көп наставниктерден окудум. Почему я расту? Потому что я учусь. Когда мен бир точкада токтоп калганда, сразу өзүм жүрөгүм каалаган, жактырган наставникке барам дагы и окуп, ал менен иштеп баштайм. Башында инструменттер эле керек болот. Инструменттер менен чыкса болот кирешеге. Бирок масштабтарга чыгуу — это работа над мышлением и над твоим характером, твоим мышлением и над твоими блоками внутри тебя. Это, конечно, психология. Ошон үчүн 3,5 жыл мурун психологияга келгем. Психологияда жылдан бери мен второй уровень кайра повторно барып келе жатам. Потому что без психологии никак. Масштаб. Вот. И все эти 5 лет, хотя менде акыркы жолу жайында 400 000 насаатчылыкка барганда все задавались вопросом: запуск кылып атасың, сатууну кылып атасың, эмнеге бардың кайра депчи. Да потому что рост. Постоянно надо учиться. Постоянно надо учиться. Окубай туруп кантип, мисалы үчүн балдарыбыз окубай туруп кантип мектепке барбай туруп кандай ийгилик жарата алат, это же вопрос. Поэтому ошон үчүн сөзсүз түрдө биз билим алышыбыз керек, окушубуз керек. Эмне үчүн продюсерлебейм? Себеби дегенде, билими жок адамды алып, вообще онлайнды түшүнбөгөн адамды алып алганда ушунчалык энергияңды ал адам алат. Түшүнбөйт, рекламага акча салыш экенди билбейт, темаларды айтсаң түшүнбөйт. Очень сложно. Ошон үчүн мен только насаатчылык менен иштейм. Заткан Жусупова менен, албетте, это мой первый эксперт болгондуктан 5 жылдан бери уже көнүшүп иштешип калганбыз. И характер отличный, жакшы, мүнөзү да жакшы болгондуктан мне комфортно с ней работать. Эмне үчүн мен өзүмдү продюсермин деп дагы позиционировать этким келбейт, потому что быть продюсером, да, по сути, это неблагодарная работа. Я всегда говорю продюсерам: өзүңөрдү унутпагыла, өзүңөрдү запуск кылгыла, өзүңөрдү чыгаргыла, убакытты өткөрбөгүлө депчи. Поэтому очень важно. Анан я работаю только в формате наставничества, да, то есть онлайн, оффлайн форматта насаатчылык менен иштейм. А, Ишенесиңерби, вот даже запуск кыла элек адам бир ай жөн эле подписчик топтоп, контент жаратып, бир ай жөн элечи. Я как с тех пор, как я в психологии, я люблю говорить всегда, негизи эле правду говорить люблю, без иллюзий и так далее, да, бетке айтам дайыма. И ушул нерсени мен постоянно айтып келем. Это тоже работа, труд депчи, потому что мурун кийин эч нерсе сата элек болсоңуз, негизи эле бир ай, 2 айга чейин даже подписчик топтоп, контент жаратып, ошол багытта да консультацияларды кылып, эксперттүүлүктү көтөрүп, пожалуйста, вышлите. Айнура эже, вышлите урок система, воронка дегенди. Бүгүн жана Урмат байке келди эле го. Урмат байкеге да вышлите. Именно в частности психологов, эксперттерге, вот лайф коуч, нутрициология багытындагыларга как раз ошол система деген сабакта понятно болот. Элементарно 1000 сомдук курсту сатыш үчүн башында контент жаратып, өзүнүн эксперттүүлүгүн көрсөтүш керек да.
Жамал Айымдын Инстаграм баракчасын мен баарына акысыз 10 мүнөттөн консультация кылгам, практикумда. Анан Жамал Айым бат эле карап койдуңуз деп атат. То есть эң биринчи биз жашоодо ыраазы болгонду үйрөнүшүбүз керек, Практикум негизи 500 сом болду. 500 сомдук практикумда көп пайдалуу билимдерди бердим, контент план баардыгын бердик. Эң биринчи биз өзүбүз жашоодо ыраазы болгондон кийин, өзүбүзгө ыраазы болгондон кийин мы научимся не обесценивать чужой труд, и ошондо бизде дагы ошол нерсе жок болот да. Во-вторых, Мен алмайм деп во-вторых, айткан сейчас, жокмун. подождите, Просто во-вторых, не успела дедим да. ага. Имеется в виду, что мен баарында ошо 10 мүнөттөн консультация кылдым, да. Я очень справедливый человек, поэтому я хочу это разъяснить. Второй момент, вам нужно, у вас расфокус инстаграмыңыздачы. Мен и массажистмин, мен и косметолог, мен и колорист, чачта боёйм. Азыр Кыргызстандын эң көп көйгөйү ушул болуп атат да. Мне надо на эту тему рилс снять. Я обо всем, но я ни о чем. Я хочу усидеть на всех стульях. Вы девятка, да, по-моему, были? Девяткалар обычно ушундай, да, везде, 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 везде. То есть, 12 стол турса, 12-сине тең отурам. Мен буда болом, бул, все хочу. А в итоге эч нерседен болбойсуз да. То есть, вот это самый эң большой минус ушул жерде, да. Анан экинчиси болсо, бул э, с- учитывая ваш возраст, учитывая вашу специфику, албетте тема здоровья. 2026 жылы мягкий нишада запусктар жакшы болот. Психология, эзотерика, тело, ден соолук темасы аябай просто болуп жатат. Психология, призме ислама, диндин психологиясында эң көп далее нейросеть азыр тренд болуп атат, мода болуп атат. Эзотерикага, таро, я не знаю, любой тип психологии, плюс тело, здоровьяга жетпейт по-любому. Тема здоровья и тела всегда будет актуальна. Эң көп кирешелер, акчалар, аяка даже офер кереги жок. Араңарда офер эмне экенин түшүнгөндөр бар болсо, аяка даже офердин кереги жок. Себеби дегенде ниша популярный болсо, ниша сон багыттуу болсо, либо силер араңарда продюсер бар болсо, күчтүү эксперт алсаңар, атыңар жөн эле бат чыгат да. Күчтүү эксперт, билими күчтүү. Күчтүү эксперт даже Заткан Жусупова 3 жолу насаатчылык менден окуп да кантип сторис аркылуу сатат. Кундуз кантип эмне кылып атат. Мурун күнөөлүү сезимдер жөнүндө рилс чыгарыңыз деп туруп, анан 2 айдан кийин кайра күнөөлүү сезимдер жөнүндө рилс чыгарыңыз десем, унчукпай калчу, бирок ичинен жинден чыккен да, кечичке эле ушул теманы бере береби депчи. Өзү келип монтип туруп окугандан кийин, көрсө бир теманы 3 багытта ачыш керек турбайбы? Деп мындай уже түшүнүк алды да. Поэтому түшүнүгү жок адам менен өзгөчө продюсерлер, араңарда продюсерлер бар болсо, мындай билесиңер да, мисалы үчүн нолдон келген эксперт менен көбүрөөк иштешиңер керек болуп калат да, потому что инстаграмы, контентти жаратуу, инстаграмды иштетүү и так далее, да. Мисалы үчүн бүгүн менин наставничестводогу окуучума бир айым айтыптыр да, фикс 50 000 десе продюсерликке, эмне үчүн мобилограф менен СММди мен отдельно төлөйм, анан таргетти эмне үчүн отдельно төлөйм. Көрүңөр, түшүнбөй жатат. Таргетке эмне үчүн мен акча отдельно төлөйм деп атат. Ал анын картасы, таргетке 5 000 салсаң сени 5 000 адам көрөт, 10 000 салсаң 10 000 адам көрөт. 100 000 тапкым келет десең, хотя бы 10-15 000 кире эме расход болушуң керек. Миллион тапкым келет десең, анда 100 000 чейин расход болгонго, таргетке акча салганга даяр бол. Себеби ал сенин жүзүң, сенин лицоң, сенин видеоң деп түшүндүрсө дагы ал адам түшүнбөйт. И ортодо келишпестик пайда болгон сайын, бири-бириңерде мамиле жок болсо, мамиле начар болсо, бул аял менен күйөөсүндөй эле мамиле да, партнерлук. Мамиле начар болсо, урушуп, таарыныч ортодо пайда болуп баштаса, анда запуск да начар болот ужечи. Анан продюсер иштерди кылып, аракеттенип, чуркаса, улам жактырбай турса, сүйлөнүп турса, анда продюсер деле басып кетет да, эрте или кеч. Ошон үчүн дайыма айтам, самые большие деньги внутри вас. Эң көп акча өзүңөрдө. Өзүңөрдү чыгаргыла. Ооба, будьте причина успеха другого дейт. Как подопытный кролик алып, акчасын аянган эксперттер бар болсо, подопытный кролик катары именно билимдерди колдонуу максатында окуучуларды беребиз. Кээ бирөө мисалы үчүн анчалык көп
сала албагандарга дагы ошондой сыяктуу болот. Но я всегда рекомендерге обязательно сөзсүз түрдө өзү дагы окуп түшүнүп алыш керек да, как вообще устроено, да, и так далее. Инстаграмда полностью с нуля надо полностью рилсы, бир форматты таап алып, полный рилстер, прокачка именно вот в этом направлении, да, актуальныйларга эмнелер киргизиш керек, кандай рилстер чыгарышыңыз керек. Это прям надо вот прям сесть, бир саат продумывать, 20 рилске тема, бир барганда 20 рилсти съемка кылыш үчүн, нутрициология багытында, туура тамактануу багытында, потому что даже мен 35-те болсом дагы сейчас у меня холестерин, холестицид деп атат да, мисалы үчүн этти боорум жакшы переработка кыла албай атат. Плюс онлайнда көп айымдар бар, которые онлайнда, мисалы үчүн, сидячая работа болот көбүнчө бизде, а, 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 онлайн көбү мисалы үчүн с возрастын дагы ден соолук жаатында. Ошол себептен тема здоровья очень популярная тема, потому что быйыл мен ден соолугума почти 500 000ден ашык акча, анализдер багыттадым. Күнү түнү иштеген, следующий это надо дегенди билдирет. Сиз мени прям надо вот прям сидеть, рилсы продумывать. Надо ага. И ушул багытта иштеш керек сөзсүз түрдө. Э, Да, у меня интернет выключился, кайра күйдү. Кандай суроолор бар дагы мага? И мен сиздерге суроо бериңиздер. Кандай суроолор бар, айымдар? Суроолорду бериңиздер, потому что мен именно сиздердин я же могу говорить на любую тему, любой темага сүйлөй берем тынбайчы. Мен андан көрө силердин өзүңөрдүн токотор темаңарга жооп берсем, силерге да пайда. Ага. Саламатсыңарбы, Кunduz айым? Саламатчылык. Мен Рахат деген Кара Балтадан магазин иштетем. Бирок СММге Видео. кыздар алам. Ага. Видео жагайынбы? Видеоңузду, жүзүңүздү көрөйүн да мен дагы. Анан бу Zoom'дун чатына шилтемеңизди салып койсоңуз, WhatsApp эме Instagram'ыңыздын шилтемесин салып койсоңуз болот. Instagram'ыңыздын шилтемесин салып койсоңуз. Ага. Чыкпай атам го. Мгм. Instagram шилтемесин чатка салдым. Мгм. Мен эме СММ кыздарды алып иштетем, өзүм вообще чыкпайм да Instagramгачы. Зря. Анан ошол боюнча силерге неметип аткам да, кайрылып. Окусамбы, силер күчтүү, аябай продюсер, күчтүү эксперт деп силерди көптөн бери эле баракчаңарды көрүп, ошондон неметип келатам. Бирок ушу Мгм. чыгына албай койдум да. Бирок азыр ушу катуу ушуну кылбасам болбойт экен деп аткандагы убактым. Потому что бүт бизнестин баары онлайнга чыгып атпайбы? Онлайнга кимге чыгат? Бирөөгө жалдырайсыңбы мобилографка, бирөөгө. Ал бир күнү кетет да. Продюсер да кетет, эртели кеч. Өзүңүз каласыз. Өзүңүздү жүзүңүздү бренд кылышыңыз керексиз. Туулган күнүңүз качан? Атыңыз ким? Атым Ырахат, ы менен. Ырахат. Мгм. Туулган күнүм 04/04/1977. Мгм. Нейросеттер жагабызбы? Нейросет жагат. Өтө жагат. Ишөбү? Сообщение кылып жөнөтөбүз да.
Мушкел Круто. өзүң көрмөй калдың кайра. Эмне сатасыз, эже? Биздики семейный магазин одежда. Бүт эле бут кийимден баш кийимге чейин. Мен кайра өзүм көрүнбөй калдым го. Bilmem zачем Мгм. себя показывать. Мгм. Круто, эже, круто. Жолдошуңуз барбы? Ооба, Мгм. жолдошум машина жасайт. Мгм. Эсто. Жакшы, жакшы. Малатсы. Бизнесмендердин семьясы турбайсыңар. Бизнес азаматсыз. Бизнес иштетишиңиз керек, эже. Эме кылышыңыз керек экен. Ооба, сиз жандуу товар сатышыңыз керек. Жандуу монтип товар сатып, жандуу акча алышыңыз керек. Бирок ошол бизнес центриңиз бар болсо дагы хорошо, СММщик иштетишиңиз керек, но весь ваш центр, все продажи именно сиздин фейсиңизде, сиздин брендиңизде туруш керек. Сиз азыр көрүп атасызбы, даже кофейнясы барлар, рестораны барлар өздөрүнүн отдельный баракчаларын ачып, фамилия аты менен чыгышып, совместный рилстерди тартып, кийим дегендин далайы бар экен сизде, бүт нерсе бар экен бул жакта деген. 2-3 направленияда кетсеңиз болот экен. Сиз өзүңүз жеке брендиңизди жакшыртуу максатында иштесеңиз болот. Это личный инстаграмыңызды алып, ошону өздөштүрүп, ошону иштеп баштайсыз. Билбейм, менде мисалы үчүн акыркы насаачылыкта 51, 49 и 58 жаштагы айымдар дагы бар. Инстаграмын СММ адиси жок, өздөрү каруселдерди чыгарып, рилстерди тартып чыгарып, мисалы үчүн элементарно даже үйүнөн отуруп рилстер чыгарып, как раз таки бирөө у меня миссия 5 бутик иштетет Сумда, и ошол айымдагы как раз мен ага идея бергем, это переодевашкаларды, до послелерди, кийимдерин сатуу максатында, бутиги кийим, бутик одежда, ошолорду көрсөтүп, рилстерди чыгаруу максатында жакшы өзүнүн инстаграмын алып барып атат. Плюс отдельный инстаграмын ачып, Айсум бренд называется. Отдельный инстаграм баракчасын ачып, өзүн личный бренд күчтөтүп атат. Себеби дегенде психологияга каалоосу өтө күчтүү экен. И плюс азыр психология тармагында окуп туруп кайра насаачылыкка келгенин атат. Себеби дегенде азыр инстаграмын өзү СММ адиси жок алып барып атканына вообще таң калып атам. 50 жашта. Айсум бренд инстаграм у нее называется, и личный аккаунт бар. Ссылкаларын, скриншотторун жөнөтүп койсоңор болот, команда. И действительно очень классно идет. Сизде жеке в вашем направлении, смотрите, у вас эң башкы өзүңүздүн жеке брендиңизди иштетишиңиз керек. Креативдүүлүк менен, өзгөчөлүк менен, элден башкача болуп, инстаграмыңызды иштетип, рилстерди тартып, билимиңиз достаточно, недостаточно, я не знаю, эмне билимдериңиз бар, сертификат, дипломдоруңуз бар, билбейт экенмин, бирок мен көрүшүм керек, албетте. Ошол билимдериңиз күчтүү болсо, мен элге бергени даярмын, я готова передавать десеңиз, вообще отлично, супер. Но для начала вам нужно начинать потихонечку укреплять ваш личный бренд. Каякта жашайсыз? Кара балта. Кара балта, круто тогда. Тогда аякта бат эле жылдыз болуш оңой. В принципе, Бишкекке деле жакын. Мгм. Ушу саба сенден окусам эле жылдыз болуп кетчүдөй болом да өзүм дагы. Жылдыз болгуңуз келет экен, и масштабы, да, у вас через личный бренд масштабы пойдут. Мен өзүңүз менен иштейм, бул жакта не как наставник катары дагы, плюс и как психолог, коуч катары да иштейм, потому что сразу действие кылышыңыз керек да. Мен айттымбы, дароо кыймылдаш керек, жасаш керек болот. Өзүм жалкооракмын, бирок ушу өзүм азыр жасайм деп атам да, кылам деп атам. Ошо кыймыл дароо кылбайт экенсиз да, жүрө берме экенсиз. Бирок жакшы Ооба. жериңиз көп сүйлөйт экенсиз, камерадан дароо суроо берип койсоң шашпай эле укмуш сүйлөп берет болушуңуз керек. И жакшы жериңиз эл менен сүйлөшкөндү билет экенсиз, сатканды билет экенсиз да, жакшы жериңизчи. То есть бат эле масштабка чыга аласыз да. Через свой личный бренд. Эгерде билимди жакшы алып, именно ушул жаатта дагы билимиңизди күчөтсөңүз, анда жакшы сүйлөп акча табышыңыз керек. Башкача айтканда мен сизге айтып коеюн. Сүйлөп акча таап, элдер менен билим берип баштасаңыз, товардан саткандан дагы көп рахат алып, бактылуулук таба аласыз. Көбүрөөк. Көп Точно, сүйлөйсүз да, точно эжеке. айтам. М. Көп сүйлөйсүз. Ошон үчүн жөн эле сүйлөй бербей акчага сүйлөгүз да коебуз. Точно. Жөн эле сүйлөй бербей акчага Оозун сүйлөңүз. оорутпай жөн эле биз. Но билим болгондо анан Да, да. эл дагы өзү келет.
Пожалуйста деп Баткенден, Камчаткадан, Оштон элдер өздөрү акча салат. Башында акырындык менен башталат баардык нерсе. 500 сомдук, 1000 сомдук и так далее. Москва не сразу строилась. Я за 5 лет так выросла. Башында насаатчылыгым 15 000 болчу меники. Когда-то начинала 1000 сомдук курстардан. Да, это абсолютно нормально. Ваша задача, конечно, в первую очередь, что акча табат экенсиз, бирок чачат экенсиз да, ушунчалык берешен айым окшойсуз да, акыркы турсийиңизде чечип бересиз сиз. Надо будет. У вас энергия отдающая. И Да. поэтому ваша задача, да, ваша задача в первую очередь эжеке действовать, сразу кылуу. Мгм. Любви вам не хватает, компетенции не хватает, да, сразу действияга аткарып баштасаңыз, анализиңиз жакшы иштеп баштаса, самое главное, понимание келсе эле, все. Сразу действия менен эле, у вас хаос сейчас в голове, с чего начать, что я буду, хаос болор эткенсиз да. И вот этот хаос у вас забирает сейчас энергию. Действия, нужно просто действовать. Түшүндүк, э? Мен ойлойм да, Кундуз айым, эми Инстаграмды, телефонду жакшы түшүнө албай атканым. Рилс деген эмне, ким, эмне, жана публика деген эмне, сторис деген эмне экенин түшүнбөй атканым, ошону алып бара албай атканым. Эми ушуну эле билсем эле тим эле жарчуудай болуп эле өзүмдү өзүм ушинтем да. Сиз бат масштабка чыга аласыз. Кийим, кечек бүт нерсе бар экен, бизнестеги айым экенсиз. СММ адисиңиз болот, плюс өзүңүз дагы ошол нерсени түшүнүп, кичине түшүнүп үйрөнүп алышыңыз керек да. И у вас Ооба. какие-то страхи у вас есть, которые вам мешают блоки расти, да, и выйти. Сиз мени 4 жыл, 5 жылдан бери таанысаңыз, эми даяр болуп келип атканыңызга таң калып атам да, потому что сиз через себя. Сиздин бизнес-центриңиз бар экен, дүкөнүңүз бар экен, товар сатат экенсиз. Я очень рада, но есть другой фактор. Через личность зарабатывать деньги, идти на масштабы, быть полезной через личность, через свои знания. Я вложила себя вот сюда, поэтому я полезна людям, поэтому люди элге кызмат кылсаң эл сага акча берет. Бияк тупой болсоң, мээңде эч нерсе жок болсо ким сага акча берет? Заткан Жусупова менен бөлүшөт беле 50%? Жок. Ошон үчүн эң башкы нерсе это вот здесь сосудту толтуруу. Сосудту толтуруу. Рахат эже, окей. Анан креативдүүлүк. Ооба. Нейросеть, я поняла, почему вот здесь, да, надо добавить просто девочку, которая это все будет делать тоже, СММ. Да, тренды, менде нейросетьте СММ адистерин баарын окутуп туруп, контентке коштурам, потому что мен физически баарын окуп, эми барып ошону окуп, аны жасаганга эметпейт, ошон үчүн бүт полностью уже командам окуп, өздөрү жасайт. В вашем случае у вас обязательно сөз түрдө болуш керек бирөө, но өзүңүз дагы аракеттенип уже түшүнүк болуш керек биякта. Мы Мгм. работаем именно над мышлением. 2 айлык насаатчылыкта биз мышлениянын үстүндө да иштейбиз. Онлайн тариф у меня недорогой. Онлайн тариф бизде анча кымбат эмес. 2 айга 60 000 турат. Оффлайн тариф менде эки жума сайын мен менен жолугушуу 150 000 турат со скидкой, да. И рассрочка бар 6 айга чейин. Эгерде жандуу жолугушуп окуйм десеңиз, жандуу намного мощнее. Мен өзүм трансформационный оюндарды ойнотом. Дизайнер, команда, все включено у меня. И жандуу көбүрөөк жолугушуу. Психологдор менен жолугушуу, мен менен жолугушуу и так далее. Онлайн тарифте бир жандуу жолугушуу бар, эртеден кечке обучение. Мгм. Калганы полный онлайн. Онлайн тариф дагы жакшы. Ичинде СММ сатуу менеджерлеринин баарын подарок берем. Бирок жандуу мен менен жолугушуу это более, ну, живое это намного лучше деп ойлойм да. Анан сизди как я вижу, Инстаграм баракчаңызды ссылка десем мынтип жазып коюп турсуз. Негизи шилтеме да, азыркы заманда бир кнопка менен кирип кетишибиз керек. Экинчиси болсо это что? Полностью только над своим продуктом, над собой. Эмне билимдер буга чейин курстар окугансыз көргөн жокмун, но өзүңүздүн личный брендиңизди түптөп, полностью өзүңүздүн чөйрөңүздү дагы, именно бизнес жаатындагы айымдар да, чөйрөңүздө ошолор болсо, өзүңүз онлайнга чыкканыңызды көрсөтүп, чыгарып только өзүңүзгө фокус коюп, өзүңүз менен иштешиңиз керек экен да. Ошол Рахат эжеке, менеджер дагы с менен байланышат. У нас будет сейчас, могу кому-то сделать разбор. Араңарда бар болсо, шилтеме чыгаргыла, разбор Инстаграма могу посмотреть тоже, да? Так, биз контент-план. Я, по-моему, вам обещала контент-план. Контент-план үстүндө. Давайте первую страничку разберем.
Бүгүн оор темаларды берип башыңарды Мен оорутпай. өчүрө берейинби, Кундуз айым? Да, өчүрө берсеңиз болот. Биякта араңарда наставничество сатып, же болбосо продюсерлер да бар экен. Ошон үчүн биринчи жумалыкты биз разбор кылып коелу. Мен өзүм дагы экспертим, партнерум десем болот. Заткан Жусупованы 1 айга вперед рилстерди тарттырам. Потому что биз деле силерге, мен деле силерге окшогон айыммын, келинмин. Эртең менен күнүгө сулуу болуп койгонбойм. Эртең менен тура калып эле эмне рилс жүктөйм деген айымдан эмесмин. Ошон үчүн мен планировать эткенди жакшы көрөм. Бир болгондуктан стратегически ойлонгонду жакшы көрөм да, өйдөгөчү. Анан как минимум 2 жумага, 3 жумага рилстерди, 1 жумага вперед 20-25 рилске чейин тартып коебуз. Кээ бирде 2 жолу тартабыз, 2 жумага, кайра 2 жумага депчи. Вот. Ошондуктан негизи ушул 2026-жылы только личный работа, наставничество формат и плюс 500 сом, 1000 сом, 2000 сомдук курстар тренд болот. Жеке иштешүү тренд болот. Жеке жолугуп окутуу, иштешүү тренд болот. Потому что люди хотят живого общения, люди хотят тет-а-тет с тобой. Даже азыр мен насаатчылыгымды онлайн, оффлайн окутуп атсам дагы продюсер курсу жаздырылган да, Телеграмдан доступ берем. Сатуу менеджер курсум жаздырылган, аны доступ берем. СММ курсум жаздырылган, аны доступ берем. Плюс понедельник сайын 3 саат жандуу зум сабак өтөм. Пятница кайра суроо жооп, отчет, вопросы, ответы. Эми элестеткиле, каждый понедельник зумдан жандуу сабак өтөм. Элдерге ошол жандуу энергия, жандуу нерсе көбүрөөк да. Мисалы үчүн силерге мына личкаңарга, чатка сабактар жөнөтүп атат, бирок баары жандуу сабак, жандуу сабак. Согласитесь, да? Силерге презентация көрүнүп атабы же көрүнгөн жакпы бок эме? Көрүнүп атабы? ооба, көрүнүп атат. Ага, все. Анан эми оригиналын силерге жөнөтүп коебуз, распечатка кылып алсаңар болот, цветной кылып. И ичине дагы пландаштырсаңар болот контентти да, рилстерге. Мен экспертный рилстердин темаларын берип атам. Экинчи рилсиңер вайн болобу, карусель болобу, өзүңөр түзүп алсаңар болот. Ошол эле теманы карусель катары колдонсоңор болот. Келиңиздерби, биринчи жуманы бир сыйра айтып берейин, андан кийин кайра суроо жооп кылалы, макулбу? Чтоб кечке мен эле сүйлөй бербестен силерге дагы пайдалуу болсун. Караңыздар, негизи эле биринчи жумалыкта 1 ай мурун баштайбыз да, анан кайра суроо болушу мүмкүн. 1 ай узак эмеспи? 1 ай баштайбыз, бирок 2 жума, 3 жумадай сатабыз биз. Негизи в среднем 2 жума, бирок плюс 3 жумага чейин барып калат да биздечи. Ошон үчүн эгерде сиз жаңыдан баштап атсаңыз, 1 ай күнүнө 1-2 рилс жөн эле, бул схема эмес, даже экспертный рилстердин баарын чыгара беришиңер керек да. Бул биринчи, экинчи жумалык менен деле 1 ай бою кечке чыгара бериш керек. Мен кыйынмын дегендер 1 рилс эмес, даже 2 рилстен чыгаргыла. Анан идеалдуу рилс жазайм, мобилографты алып келем, боенуп, жазанып, дегиче эле убакыт өтө берет, жылдар, айлар өтүп кетет. Ошон үчүн эле өзүңөргө прям двоечница, троечница блогер болом, жатсам да баштайм, андроид болсо да баштайм деп азыртадан баштап албасаңар, убакыт просто өтө берет. Убакыт просто өтө берет. Азыркы заманда Инстаграмда подписчиги көп, личный бренди жакшы деп подарок беришет, тренингке жолдомолорду беришет, бүт бээрин беришет да. Сени менен достошкусу келет, сени чайга чакырат и так далее. Болгону бул эмгек. Күнүгө сенин жеке брендиң күнүгө кичинекей кирпичиктер менен ушул рилстер аркылуу дагы, стористер аркылуу дагы калыптанат. Бул эмгек. Личный брендти барып туруп 1 жумада, 3 саатта сатып албайсың. Мисалы үчүн жашооңдо болуп аткан нерселер это и есть твой контент. Понимаете? Менде мисалы үчүн азыр көйгөй ден соолук болуп атабы, арыкташым керек, лишний вестерди я хочу сбросить. Я бросаю себе вызов, арыктайм деп. Еще и рилс чыгарып атам да. Не знаю, кто осмелится показать свой жир, потому что всю жизнь хейтили, да, только мою полноту. Ну, об этом мне уже абсолютно все равно, я решила это выложить. Эми болсо кеттик да, понедельник. Мына азыр чийип, өзүңөр дагы дароо дептерге чийип, мен менен үйрөнүп алсаңыздар болот, түшүнүк болуп баштайт. Понедельник биз боль 1-ди жүктөгөндө эмнени күтөбүз? Боль 1 дегенде өзүңөрдүн больдоруңарды эмес, аудиториябызды. Качан биздин аудиторияны биз жакшы тааныйбыз? Качан биз аудитория менен сүйлөшүп баштаганда? Акысыз консультация 10-15 мүнөттөн кылышыбыз керек. Бул аларга дагы пайдалуу, бизге дагы пайдалуу. Эл эмнени каалайт? Элдин көйгөйү эмне болуп атат? Биз качан? Пятый компетенция, пятеркаларда болуп сүйлөшүшүбүз керек адамдар менен. Сүйлөшпөйбүзбү? Все, билбейбиз.
эл менен эл болобуз. Пятая компетенция — это вообще продажа, это коммуникация. Бизнес строится на коммуникации. Элементарно адамдар менен сүйлөшкөндү билбесең, каяктагы продажа, каяктагы сатуу, каяктагы бизнес, эч нерсе жок. Значит, нам нужно учиться разговаривать со своей аудиторией. Боль один. Келиңиздер. Азыр кана кимди алалы? Рахат эже мисалы үчүн ар бирөөңүздөр жазыңыздар. Рахат эжеге мисалы үчүн чөйрөдөгү адамдары, айымдары суроо бериши мүмкүн. Кантип бизнес баштасак болот, Рахат? Кантип сенде ийгиликтүү болобуз? Кантип өсүп атасың? Дүкөн ачтың, бизнес центр ачтың. Кантип бизнес баштайм деген суроо, көбүнчө деп коелу. Демек, боль один элдер суроо берип атат. Кантип бизнес баштайм? Демек, Рахат эже эң биринчиси эле боль одинге эмнени берет? Рилске текстти даярдайт. Барып алып ана мобилографка эмне деп сүйлөйм дегиче мобилограф ар бир саатына 1000 сомдон 2000 сомдон алат азыр мобилографтар. Надо будет бир рилске 1000 сом, 500 сом, 2000 алышат, чындыкты айтып атамбы? Демек, өзү үйдөн даярданып алып барып туруп тарс салса өзүнө да жакшы, мобилографка да жакшы, Кээ бир мобилографтар экспертный рилсти албайм, еще новичок экен, албайм, тартпайм деп качып кетишет. Ошон үчүн аны да кыйнабай, өзүбүз да кыйналбай, баарын пландаштырып, баарын жазып алып, жашынакай. Боль один. Кантип бизнес баштайм? Значит, ушуга кантип рилс тартат? Кантип бизнес баштайм? Я не знаю, условно эле мен мындай придумать этип коеюн. Жолдошум экөөбүз нолдон, Дордойдо, суукта, кышында, картондо туруп, монтип джинсы сатканбыз. Казакстанга барып, монтип нолдон тачка сүйрөп жүрүп, монтип баштаганбыз бизнести. Биз соодада береке бар, аябай ишенгенбиз. Талыкпас эмгек менен ушинтип өзүбүздүн эмгегибиз менен соода кылып жүрүп, мына ушул дүкөндү ачтык, ушул үйдү алдык, балдарыбызды окуттук, ушул мына ушул бизнес центрди ачтык. Эгерде сиз да бизнес баштагыңыз келсе, эч кандай бул жака көп акчанын кереги жок. Кичинекей колуңузда болгон нерсе менен аракеттенип баштаңыз. Эгерде сиз дагы бизнес баштоону кааласаңыз, менин баракчама катталыңыз, сөзсүз түрдө мотивация алыңыз деп бир рилстин текстин даярдап аласыз. Түшүндүңүзбү? Мисалы үчүн мен 7-проходдо Дордойдо иштегем, убагында студент кезимде көйнөк сатчымын. Биз аркы 13-чү лептерден алып келип туруп эле бер жака сатчыбыз. 7-проходдо. И сооданы мен дагы билем. Убагында штакеттерге распродажа кылып да иштечүбүз. Ата энем экөө тең врач, медиктер. Но союз кулаганда ошо соода сумкаларды көтөрүп алып штакеттерге илип, көлдө ушундай машина менен саткан учурларыбыз болгон да. Билбейм, мен азыр силердин историяңарды билбей туруп эле айтып койдум. Сиздин историяңыз качан чыгат? Качан распаковка личности, распаковка экспертности кылганда ачылат да. Ошондо сиз ачылып баштайсыз. Эч качан бул жака чыга калып эле сатпашыңыз керек. Мага кел, мага каттал. Нет, люди ненавидят, когда вы начинаете продажи. Хоть бы у нее не получилось, бесит деп айтат. Понимаете? Поэтому вы начинаете раскрываться как личность катары. Польза берип баштайсыз, боль одинге. Дальше, это касается биринчи айым Жамал айымга дагы. Допустим, боль один, да, кантип ден соолугумду чыңдайм, или кантип туура тамактанып баштайм. Кантип туура тамактанып баштайм, или там кантип ашыкча салмактан арылам, или эң көп суроо сиздин нутрициология багытында болсоңуз, мисалы үчүн, кантип зарнадан арылам, я не знаю. Эң көп суроолорго ошо эң көп боль, көйгөй менен келген адамдын суроосуна жооп бересиз. Ошол жооптон действительно мээңизде билим барбы, жокпу, рилстан эле билинет. Сиздин адамдар сизге келет, сиздин үнүңүз жакпаган, көзүңүз жакпаган, өзүңүз жакпаган адамдарга 1000 аракеттенсең да жакпайсың. Мы не обязаны нравиться всем. Если мы будем нравиться всем, мы потеряем себя. Не надо, просто как оно есть. Ваши люди всегда придут к вам. Итак, поехали дальше. Результат. Бул жакта башында ошо мисалы үчүн аракеттенип, соодам болбой жатат, кантип соода сатышым керек. Бирок бул негизи Рахат эже, мисалы үчүн мен экөөңөрдү эле азыр консультация кылган экөөңөрдү эле таанып атам. Рахат эже мисалы үчүн соодам Дордойдо көп эжекелер, мына мисалы үчүн азыр эмне деп атышат? Дордойдомун. Онлайнга чыгышым керек болуп атат. Ары бери өткөндөрдү эле карап отурам, онлайнга чыга албай атам, Инстаграм иштете албай атам деген көйгөйлөр өтө көп да.
Демек, если бул эжекебиз Рахат эже онлайнды да жакшылап өздөштүрүп алса, өзүнүн келечекте балким даже бизнес насаатчылыгын именно соода, личный бренд ичинде кошуп, дароо эле давай базарда иштейсиң, давай алгының жумасына бир жолу мобилограф келсин, 2 жолу келсин, сени тартсын, инстаграмды иштет деп эле и так далее. Может быть, кийинчерээк 6 айдын ичинде если жакшы билимдерди алып өздөштүрүп алса, өзүнүн дагы билим аркылуу продуктусун сата алат. Либо же она может освоить какую-нибудь какой-то продукт, допустим, да, именно над мышлением, психология жаатында потом дагы окуп калса, именно ошол нерсени дагы алып кете алат. Ну, главное өзүнүн жүрөгү менен чечим чыгарыш керек. Просто мен бул жакта туулган күнүн айтып туруп эле бетке айтып койгон жайы бар да, эжекебиздинчи трансформаторда. Ошон үчүн айтып атам да, кийинчерээк өзү чечим чыгарат да. Дальше, негизи араңарда ким мына биякта лайф коуч беле, ким эле, нутрициолог айым результат. Мага 2 айга или жеке иштешүүгө келип, мисалы үчүн жеке иштешүүсү 20 000 сомдук болсо, жеке иштешүүгө бирөө там Асель келип или там Гүлжайна келип, туура тамактанууга өттү, там 10 килограмм арыктады 2 айда, или же там зарнадан арылды, я не знаю, или запордон арылды и так далее да, кандай көйгөйлөр болсо. Результат один дегенде отзывдарын чыгарса болот, кейсин чыгарса болот. Анан ар кандай кейстерди чыгарсаңыздар болот, там кичинекей, орто, чоң и так далее да. Обучалка адинде мисалы үчүн бул жакта азыркы эжекебиз Ырахат эже, бизнестеги эже, бизнес ачуудагы 3 кадам или 5 кадам деп бир нерсе обучать этсе болот. Биринчиден, бизнес ачуарынын астында эң биринчи сизге ниетиңиз туура болсо, ниетке жараша сизге ошондой рызкы келет. Ниетиңизди оңдошуңуз керек. Эң биринчи элге кызмат кылуу, туура там мындай кылуу. Эгер товарыңыз элге пайдалуу болсо, мисалы үчүн элементарно азыр онлайнда курсуң элге спрос бар болсо, пайдалуу болсо, эл өзү көп келет сагачы. Анан эгерде спросто жок товар болсо, мисалы үчүн азыр кыш болуп атса, купальник сатсаң албайт эч ким. Ошон үчүн изучать этиш керек рынокточу, эмне тренд болуп атат, элге азыр эмне керек болуп атат. Эмне үчүн мен азыр мисалы үчүн психология багытында аябай өнүктүрүп атам, эмне үчүн мен психологияга көп билимдериме акча салып атам, окуп атам кайра, и плюс наставничествомдо хочу не хочу по-любому мондай айымдар келгенде алар менен да иштешип атам. Себеби дегенде без этого никак. Выгорание абалда, провальный запусктар болот, энергиясы жоктор көп и так далее да, расфокус и так далее да. Страдать эткендер андан бетер көп дегендей. Обучалкада, допустим, 3 багыт. Биринчиси, экинчиси, үчүнчүсү. Эгерде бул жакта жанагы Жамал эжекебиз болсо, мен сизге даже готовый рилске эме берип атам да, представляете? Обучалка болсо, туура тамактануу өтүүгө 3 себеп, же болбосо бат ашыкча салмагыңыздан арылгыңыз келсе 1 айдын ичинде биринчиден күнүнө ысык суу, кайнак суу ичиңиз. Күнүнө хотя бы үйүңүздү айланып 1 саат басыңыз. Үчүнчүсү болсо уйку режимин хотя бы 7 саат, 6 саат, 7 саатка чейин укташыңыз керек. Жана сөзсүз түрдө 11ге чейин уктаганга аракет кылыңыз деп 3 багыт берип атат. Мен азыр жөн эле придумала, но если она нутрициолог, өзү айтат да туура эмне кылыш керек, или 5-өн айтат, хоть 10 айтабы и так далее. Түшүндүк, Дальше бул жакта боль 2да, мисалы үчүн уже ар бир больго, боль деген эмне? Мисалы үчүн адам келип атпайбы, мисалы үчүн Рахат эжеге айтып атабыз. Рахат эжеге ошо базарда соода кылганбы, башка эже эле үйдө отурган айымдар айтып атат: Рахат, мен да карап атамын, кантип сенде болуп соодага чыгам, кантип бизнеске аралашам, кантип соода кылам" деп айтып атса, ошол суроолорго жооп берип атат. Экинчи больдо мисалы үчүн соода кылып аткандар болуп, Рахат, кантип эме масштабтарга чыгып атасың, кантип ушинтип бат көтөрүлүп кеттиң? Мисалы үчүн мага деле суроо берет да, 4 жылда 5 жылда бат көтөрүлдүң, өзгөрүлдүң. В чем там твой секрет дегендейчи. Ошон үчүн сиз дагы ошол суроого жооп бересиз да. Бат өсүүнүн, масштабтарга чыгуунун, сооданын жакшы берекелүү болуусунун, ырыскылуу болуусунун эң башкы фишкалары или купуя сырлары эмнеде болот деп, или же болбосо кандай десем, кантип барына жетишесиз, үй бүлөнү дагы, өзүңүздү дагы, сооданы дагы, балдарга дагы жетишип жатасыз, кантип барына жетишесиз деген боль бар болсо, сиз негизи өзүңүздү эле личность катары башында аябай өстүрүп баштайсыз да. Потому что экспертность сизде, билим эмне бар экенин барбы жокпу билбей там. Мен сертификаттарга ишенем көбүнчө, ошо эмне билимдериңиз бар, так.
ошолорду көрүш керек, эмне бар анан ушул болго ответти айтасыз. Дальше результатка биякта өзүңүз дагы айтып берсеңиз болот. Мисалы үчүн жашооңузда эмне болгонун мен билбейм, бирок балким араңарда мисалы үчүн ошол эле биздин Жамал айым эжекебиз нутрициолог, канча жаштасыз эжеке, чатка жазып коесузбу? 55 да, по-моему, было, или 58. Результат вада айтып атат. Мына мага келген там 1 ай туура тамактанууга өтүп, өзүнүн анализдерин баардыгын тууралап, муну билип, мындай кылып, азыр болсо там, я не знаю, сахарный диабеттен арылды, я не знаю, или бир нерседен арылды и так далее деп результат жөнүндө өзүңүз сүйлөп айтып берсеңиз дагы болот. А эгерде ал адам рахмат айтып, ыраазычылыгын айтып, текст менен видео форматта, голосовой форматта айтса, это лучший результат десек болот да. Вот, негизи жума сайын эфирлерге чыгуу, негизи эфирлерде, мисалы үчүн карасаңыздар, менин бир рилсимде мен бир рилсте сүйлөп коем, аякта личность катары ачылбайм. Мисалы үчүн мен азыр сүйлөп атам, бир рилс эмес, уже, допустим, 1 саат деп коеюн, канча нерселерди айтып атам, очень полезность болуп атат. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн биз рилс аркылуу ачыла албайбыз көп учурдачы. Ошон үчүн большая единица контента. Ютубту подкасттарды иштетип, мисалы үчүн өз подкастка бар десе, тиги бирөөнүн подкастына барыш 100 000 отурбагыла. Просто үйүңөрдө монтип отурасыңар дагы, телефонуңарды аласыңар да 10 мүнөттүк, 20 мүнөттүк сабактарды жаздырып, ойлоруңарды жаздырып баштайсыңар. Силер мына мен 1 саат сүйлөп атам, мен эксперт катары, адам катары ачылып атам, Ошондо получается бир рилс мага баракчага катталганда, силердин баракчаңарга катталганда адамдар силерди 3 рилс, 4 рилсиңерди көрөт дагы 4 рилске тааныйт. А эгерде ютубуңарга өтүп же 10 мүнөттүк, 20 мүнөттүк сабагыңарды көрсө, силерди 20 мүнөттүк сабактан силерди 20 рилске тааныйт. Түшүндүкпү? И это говорит о чем? Большая единица контента. Түшүндүк, Идти в люди, начать давать, передавать знания. Так, давайте, кто следующий? Кто бы хотел у меня получить консультацию быстренько? Билинбей эле 1 саат эме. саламатсызбы? Мгм. Саламатсызбы, Рыскан айым? Ага, Кандайсыз? Мен жакшы. өткөндө сиздин үйүңүзгө баргам. Все. Разбор Вот так. кылып деп шашып Ага. кетип калдым эле да. Разбор Жылым эмнеге? жашым боюнча, жашым боюнча да я же начинающий эксперт болуп чыгып атканмын го. Сиздин Мгм, эмеңиз, окуучуңуз менен иштеп атам азыр как наставник. Именно мгм, по дате рождения. Билбейм эмнегедир, баягы окуучуларыма окутуп сабак бүткөндөн кийин менде энергия калбай калып атат да вообще-чи. мгм. Так, когда у вас день Себебин рождения? Мгм. 06-08-88. 06/08/1988. У вас сату менеджер курсу эле, Ооба, ооба. Вот именно мен энергияң аябай жакты, действительно. А? Э, Канчадасыз? 37. 8, 9. Ой, энергияңыз жок экен, вам нужно поднимать энергию, вам нужна дисциплина, ходьба нужна. Я понимаю, что сиз жаныңызды караганды, комфортту жакшы көрөсүз, уктаганды, эс алганды, бат чарчап каласыз. Но ваша первая задача это ходьба, очень ходьба. Я начала вместе с тобой худеть. Да, я буду Честно. делать. Да, блин, надо. Смотрите, запомните. Ты мне прям мотивацию дала в тот раз, когда мы вживую с тобой увиделись. Все, деди, мен аны менен чогуу, кундуз менен чогуу. Да. Мгм. Смотрите, вам очень важно энергию поднимать. Вы себе напишите на белый Да, листочек, что вам дает да, энергию. да, Любовь. пишу. Вы Мгм. себе, мен жок, өзүңүз отуруп алып, по-честному напишите, по-честному. Что вам дает энергию? Первое, там, любовь, секс, я не знаю, обнимашки, вы это точно любите. Там, я не знаю, деньги, общение с людьми и так далее, да. То есть, там, и добавьте туда ходьба. Каждый день ходьба и в неделю 1 раз хотя бы баня. Хорошо? Постарайтесь неделю хотя бы 1 раз, но вообще, если не получается, месяц 1-2 раза ходить в баню. Очень важно, вам нужно поднимать энергию. Только энергияңызды көтөргөндө сизге акча көп келип баштайт, понимаете?
Мгм. Вы хотите, но вот так руку не можете поднять, чарчап, понимаете? Вот в этом и затык. А так сизге Кудайым монтип эле берет экен, көп мүмкүнчүлүктөрдү берет экен сизге. Но ваша задача анан көп мындай туруп эле бир оюңузду алмаштырып, решенияларды алмаштыргандай болушуңуз керек. У вас очень много целей, вам нужно реализовывать. И у вас Да. больше трансформация, психология форматында, психология тармагында да көп ийгилик жарата аласыз, да, у вас есть заложенная мудрость. Идите, коммуницируйте людьми, знания надо нарабатывать, элдер менен отношения, обидадан кетиңиз. Вот обида калып калат ичиңизде, энергияңыздын баары сорап атат. Адамдар менен коммуникация кылганды үйрөнсөңүз, у вас очень много обиды. Окей. Негизи ошол обидамды жок кылдым деп ойлогом да, мен иштешкем да. Москвадан иштешкем, мен вживую бир психолог менен. Обидамды Мгм. жок кылдым деп ойлогом да. Почему-то, значит, жок боло эле экен Мгм. анда, э? Мгм. Вы должны сами это чувствовать. Если у вас есть внутри обиды, через коммуникацию, через адекватную коммуникацию, через умение понимать этого человека, вы мудрая, но отношениядан вы хромаете, да, понимаете, бет кайтып салып, катуу потом Да. мамиледен жабыркашыңыз мүмкүн. Анализ жок, тапкан акчаңыздын баарын чачат экенсиз, акчаңызды чогулта албайт экенсиз. Идите, работайте над собой, хорошо? Ага, давайте, кто Рахмат. следующий? Мгм, давайте. Саламатчылык. Сизби? Менден кийин эметерсиңерби? Сизден кийин болоюм мен. Хорошо, хорошо. Мгм. Саламатсызбы? Кудусайым, кандайсыз? Как вы, Бегимай? Мгм, Жакшы. жакшы. Менин эмем кайсы направленияда кетсем деп курстарды, ар кайсы курстарды окуйм, бирок жыйынтык жок. Туулган күнүңүз качан эле? 10-12-88. У вас обнуление есть, да? Мен сизге албетте продюсер болуңуз деп порекомендовала. У вас миссия какая? По-моему, 3. 1 и 3. Или туура эмес айтып атамбы? Неужели вы не знаете свою миссию? Смотрите, продюсер болуңуз деп айтайын десем, обнулениеңиз бар экен, анан сиз өзүңүз бир деген көрсөтпөйт да, жанагы өзүңүздүн дагы үйдө көйгөйүңүз бар го. Ошол да энергияңызды сорот да. Энергияңызды сорот да, ошол Дисциплина жок. нерсе Дисциплина жок вообще. Дисциплина телого вообще келе албай койдум. энергияңыз жок экен. Да, смотрите, я вас, по-моему, вы меня знаете 4 года, наверное, да, или 5 лет. Самое главное — это дисциплина. Вот смотрите, какая у меня дисциплина. Каждый день у меня что-то на страничке происходит, что-то еще, что-то, то-то, то-то, да. Поэтому ваша задача в первую очередь, смотрите, миссия 3 кыймылдагыча мен тиги космоско учуп келем да, ошон үчүн чыдабай кетем. Ошон үчүн вы наставник, вы педагог, вы должны передавать знания. Но у вас самой недостаточно знаний, понимаете? Либо же чек менен баштай берсеңиз болот, бир 10-15 миңденчи. Анан жана көйгөй бар экен. Ошол көйгөйдү сиз так как еще и скрываете, единичка же көрсөтпөйт го өзүнүн страданияларын. Идеально болуп турат да. Я просто по себе знаю, да. И не знаю, когда вы решитесь это показывать, да, у вас вот этого нету, да, понимаете? У вас нету дисциплины, энергии. Дисциплина мощный болгондо, блин, еще. Вы хотите же деньги, признание, да, хотите? А, Наставниксиз сиз, наставниксиз. Оноону дебедимби? Оноону алат окшойсуз. 5 кишини 10 Албай. миңден 5 кишини 10 миңден, 15 миңден алып баштасаңыз болот. 5 жыл мурун мен 15 миңден насаачылык баштагам да. Ал кезде 15 миңден болчу. Анан ушундай эмелерге, чектерге өсүп, параллельно мен бир болгондуктан өзүмдү эмес, ошол башка адамды дагы ийгиликтүү кылып, аны жылдыз кылып атпайм. Мисалы үчүн Заткан эжеде азыр вебинар болуп атат. Азыр Заткан эжеде вебинарлар болуп атат, сатуулар болуп атат. Мен номер бир там и так далее деп аны улам звезда кылып атам да. Почему? Потому что она со мной делится там и так далее, да.
и тому подобное. И плюс послушная. Экөөбүзгө послушный адамдар керек да. Послушный болбосо, укпаса, иштеше албайбыз экөөбүз тең. Ошон үчүн сиз өзүңүздүн жүрөгүңүзгө дал келген, наверное, это двойка психолог все-таки, да. Ошондой бир адамды таап алсаңыз, продюсерлесеңиз болот, аны жылдыз кылсаңыз болот. И учитывая сиздин жүйүңүздөгү көйгөйүңүздү, сахна артында иштеген сизге балким дал келет деген ойдомун да менчи. И плюс минус бир экөө келсе, өзүңүз жүрөгүңүздө негизи чек бар, сизге жаккан чек бар да, который сизге жагат, сиздин эме. Вы себе разрешили, просто менден күтүп атасыз да, мен кандай да кылсам болот. Эми сизде охват жок болсо, подписчик жок болсо, конечно, только жеке иштешүү. Бул насаатчылык. Хорошо? Насаатчылык. Рахмат. Эч кандай запуск кылбай эле. Миссия 3 это наставник, это укмуш үйрөтө алат да. Хотя укмуш үйрөтө алат, көрсөтө алат. Анан сиз ошону 2 адамбы, 3 адамбы өзүңүздүн курсуңузду, продуктуңузду упаковка кылып, анан чыгарышыңыз керек. Сиз аны чыгара албайсыз жалгыз. Келиңиз мага по-любому насаатчылыкка, сизди тепкилейбиз. Миссия 9, миссия 3'тү тепкилейт, анан жазайт. Сизче жазагыча 1 жыл өтүп кетти просто. 1 жыл өтүп кетти, көрүп атам да менчи. Анан ошон үчүн айтып атам да. Давайте, кто следующий? Саламатсызбы? Тоомачылык. Саламатсызбы? Тоомачылык. Менин жашым 41-де. Мага да разбор кылып бериңизчи. Башымда толтура идея, бирок эчтеке кылбайм да. Нурзат Турдубаева 1984 в 04 Америке, да? ооба. 1984 04 07. Чем вы Четверкамын го. занимаетесь? Негизи курстун баарын эң биринчи мен окуй баштагам. Ошо ойдон жүрөм, Баары эле анан ошо. мугалим болчумун. 13 жыл мугалим болдум. Анан Министерство образованияга иштедим. Айлык аз болуп, технолог болуп иштеп кетип калгам общепитке. Анан 13-12 саат 6 жылдан бери 13 саат 14 саат иштеп чыга албай атам. Азыр Анан каякта иштейсиз? Дордойдон контейнер ошо общепитте технологмун. Апей, вы не по назначению идете. Анан Предназначениеңиз башка негизи. анан негизи Дордойдо контейнерим бар. Аны арендага берип салгам. Анан кээде Китайдан товар ала калып туруп оптом берип салам, же болбосо TikTok аркылуу сата калам. Анан эле акчам жок отуруп калам кайра. Акча чогултам, бирдеке ала калам, сата калам, кайра акча ушинте берем да. Түшүнбөй атам, эмне кыларын билбей атам. Ооба, акчаны копить эте албайт экенсиз. Приходите ко мне на цифровой коучинг. У вас предназначение психолог, творческий психолог. Да, у вас творческий Негизи психолог, ошо трансформатор психолог. негизи окутканды жакшы көрөм негизи. Мени уккандар айтат да, вы очень хорошо объясняете дейт. Анан бирок эмнегедир эле качып жүрөм, айтор 7 жыл болду ошо технолог болуп эле, эртең менен 6:30 кирем, кечинде 7:30 чыгам. Просто туруктуу айлыккабы деп коем өзүмдө. Жолдошум айтат, Дордойго эле барып соода кылбайсыңбы дейт. Билбейм, короче. Шынында. У вас предназначение трансформационный. Сама что хочу, не знаю, что хочу. Я вам рассказываю еще раз. У вас предназначение творческая психология, дорогая недвижимость, продажи, передача знаний. У вас предназначение творческий психолог. Понимание было того? Но вам нужно аябай конкретно работать, конечно же. Вот там. Да. Любви вам не хватает, анализа нет. У меня обиды, да? Деньги сливаете. Да. Да. Адекватно. Чачам да акчаны. Налево-направо. Да, поэтому и сливаете свою энергию. Комфорт, любовь, богатство.
мен сизге айтып атам да, жылуу жумшак үйүңүздө отуруп алып, комфортто это работать психологом. Это через знания, через передачу знаний. Идите в этом направлении, у вас это предназначение. Люди в 45-50 даже приходят в психологию, поэтому у вас больше вот это креативно, то есть трансформационный. У меня эмки жылдан баштап еще психология тармагында очень крутой проект готовится. Очень крутой проект, пока я не могу об этом говорить, конечно, но вот как раз-таки вот он вам не подходит, негизи, да. Вы можете азертадан уже изучать. Если вам нравится цифровая психология, у вас просто творческая психология, это эзотерика, это таро, это трансформационные игры. За раз за трансформационные игры вы можете 5000 зарабатывать. То есть зачем вам идти технологом? Вы вообще не технолог, блин. Вы психолог, вы трансформатор. Вы человек, который в лицо рассказываете, трансформируете. Вы, который хочет всех понимать, человек, который хочет всех понимать. Человек, который мудрость заложена, комфортные отношения. Но чуть, конечно, компетенции не хватает, да? Вам не хватает компетенции в этом направлении, поэтому у вас вот это предназначение. Дорогая недвижимость, алып сату, риэлторство. Ушул жаатта дагы это ваше предназначение идет. Ушул жаатта дагы идет, но, конечно, быть психологом, либо трансформационным коучем, вот в этом направлении вам нужно идти. Барбы суроолор дагы? Катып калып атасың. Кундуз мындай катып калып Ага, атабыз. да. Давайте, кто следующий? Что не слышно совсем. У вас интернет, по-моему, слабый, да, что-то, да? Так, давайте, кто следующий? Гимбар. Ага, давайте, смотрите, экинчи жумалыкта. Вообще, кому-то это интересно, девочки, да? Кто-то это записывает или нет? Если не интересно, мы продолжим тогда дальше вопросы-ответы. Так, давайте анда суроо бериңиздер. Суроо беребиз. Кимдин суроосу бар мага? Мен кечирип коесуңар кайра кирип атканым үчүн. Кундуз айым, мен айтайын дегем, мен ошол жана Инстаграм боюнча эле окуйн дегем, сатуудачы. Анан мен негизи өзүм эмени окугам. Ким Анара Акылбековнадан жан дүйнө боюнча окугам бир аз. Бир курс. Этого недостаточно, этого Ооба, недостаточно. ооба. Дает профессию. Анан Она не да, дает профессию. да. Анан бизнес боюнча Мыктыбек Арыстанбектен окугам, бизнес нөлдөн окугам. Андан башка деле окуган эмесмин. Барчынай Кадырбековнадан истинная психология боюнча окугам. Иш кылса Эжеке, психологияга кызыгам. мен ошону айтып атпаймынбы сизге? В Ооба, первую сен ошо точно айтып атасың. Анан эме массаж боюнча да окугам. Жакында ушу массажный кабинет ачсамбы деп аткам да. массажды да окугам, психологияны да окугам, муну да окугам, тигини да окугам. Массаж кабинет ачсамбы деп да ойлоп аткам да. Эжеке, мен сизге айтып атам дагы бир. 12 стулда жалгыз отура аласызбы? Жок. Вам нужно бар нерсеңизди упаковка кылышыңыз керек. Бар нерсеңизди упаковка кылышыңыз керек. Анан өзүңүздө азыр нерсе, ошол нерсеңизди чыгарып баштайсыз. И плюс өзүңүздү чыгарып, Инстаграм аркылуу макул массажды уже окуп коюптурсуз. Ошону баштасаңыз кабинетиңизди, и так сизде бар экен помещение. Ошону баштагандан кийин эмне болот? Дальше акча табасыз да дагы курска, билимге. Ошондо анан психологияга барып, сертификат, диплом алган психология курсту окуйсуз. Ал курстар 200-300 миңден өйдө болот. Билим, кандай десем, кесип алчу курстар психология тармагында 150 миң, 200 миңден турат. Турабы? Тура. Ал психология, сиз окуган психологиялар, жан дүйнө тынчтыгы 1000 сом, 5000, 3000, алар деген өзүм үчүн жөн эле билиш үчүн. Ооба. Да. Я рада, что вы учитесь. Отлично, отлично. Итак, алар сиз бизнес сегментке фокус коюңуз. Бизнесте жүрөсүзбү? Бизнессиз. Бизнес. Ага, бизнес сегмент. Хорошо.
Вы человек, который в бизнесе наставник, но бизнес ачып бербейсиз, именно над мышлением работаете, именно ошо заттыктар менен. Почему они им мешают масштабироваться? Эмне үчүн мен менен 5 жыл мурун чыккандардын баардыгы, көбү, баардыгы эмес, көбү дейин, токтоп калып атышат же өспөй атышат? Мышление, без психологии никак. Коркуу, блоктор токтоп калып атышат. Ошондо мен эмне кылам? Окуңуз, на сайтчылыкка келиңиз, я буду работать с вами 2 ай бою. Очень много затыков у вас. Миссия 5 у вас такая эмоция, у вас эмоцияңыз өтө көп экен да. Плюс еще служение людям. Помогатор, который все время спешит и бежит помогать людям. Вам нужно четкий анализ прописывать, хорошо? Четкий анализ менен иштешиңиз керек. И расфокус, да, мен массажды да муну кылдым, тигини кылдым. Колуңузда бар нерсе менен акча таап башташыңыз керек. Андан кийин өзүңүз каалаган нерсеге через Инстаграм продажаларды кылып заработаете и пойдете обучаться. Даже, не психолог, а на коуча может быть, хорошо? Коучинг и так далее. Мен насачылыгым башталат 2 ай бою. Именно жаңы жылдын астында со скидкой болот. Онлайн тариф вообще у нас стоит 60 000 онлайн тариф. Бир күн эртеден кечке жандуу жолугушуу бар. 2 ай бою жандуу зумдар аркылуу мен окутам. Жумасына 3 зумдар, команда мен менен сабактарды жандуу өтөм. Плюс ошол мына бул эксперттин баардыгы келет. Технический специалист, юрист, мобилограф, нейросеть и так далее. Эмне тренд болсо этнопсихолог, аромапсихолог, сексолог, да, и так далее. Бунун баардыгы келет. Менде VIP тариф 60 000 турат, и VIP тариф 150 и стандарт тариф 60 000. Бир күн жандуу обучение болот эртеден кечке. VIP тарифте 2 күн жандуу обучение болот, и 2 жумада бир почти жолугушуулар болуп турат VIP тарифте. Биякта мына продюсер курсун, менеджер по продажам курсун, SMM курсун бүт баарын берем, онун баардыгын 1 жыл доступка. Биякта болсо менеджер по продажам и 50 000 сомдук продюсер курсундагы подарок берем. Да, рассрочка бар, 60 000 тариф 3 айга 6 айга, и кэш тыюу менен дагы тоже 150 000 тариф 100 000 рассрочка бар. Полностью бул макеттин баарын, презентациялардын баарын менин командам жасайт. И эгерде сатуу бөлүмү керек болсо и так далее, мы даем вам роп менен сатуу менеджерлерин дагы беребиз. Как это все планировать, как работать и так далее. Да, у меня вот дисциплина такая, что я веду вот такие задачи, каждый день у меня задачи и дневник, обычный дневникти колдоном өзүм дисциплинама. Рилстерди и так далее, все это как планирую, всему обучу. Кыздар уже кураторлор программаны деле берсе керек силерге, полностью предобучение, воронки, все. 5 жылдык кандай билимдерим бар, ошонун баардыгын берем, үйрөтөм. Рассрочка бар, как минимум 60 000 тарифти ойлонбой каттасаңыздар болот. Андан кийинкиси бизде насчет вас көрдүңүзбү, мына просто сиз жана айткан жоксуз да, массаж кылам, муну кылам, тигини кылам. Поэтому нужно глубоко, вот получается, раскрываться этишиңиз керек, эмнелер бар. Колуңузда азыр бар нерсеңизди уже дароо Инстаграм упаковка кылып сатып башташыңыз керек да. Анан ошо мен ошо массажга багытталган анда болдорду таап туруп ошолорго рилстерди кылышыбыз керек да. Дальше биякта получается ошол эле обучалка болу нерселердин баары кетет. Биз аудиториябыздын эң основной көйгөйүн, болун түшүнүшүбүз керек. Мисалы үчүн сиз уже мына массаж болсоңуз, анда массажга багытталган. Массаж тармагында. Бул жакта азыр жана технолог эжекебиз бар экен. Технолог эже Инстаграмын уже эле как личный бренд, личность катары дагы алып барып баштаса болот. Эгерде Инстаграм алып барбайм, не хочу десе, анда она может обучиться на коучинге у меня по цифровой психологии 1,5 ай бою, 2 айга чейин. Цифровой психологияда коучинг үйрөнсө болот, потому что тема психологии ей очень близка. Психология тармагы өзүнө аябай жакын болгондуктан ушул тармак менен дагы кетсе болот. Здесь обучалка, кейстер дедик. И здесь эң самый нерсе уже 4-чү жумада кантип результат алат. Мисалы үчүн эгерде массаж услуга катары эле сатсаңыз, анда массаждан кантип
эффективдүү результат алсаңыз болот. Эгерде массаж курсун сатам деп баштасаңыз, массаж курсту сатам, кундуз карап алтада ай сайын 2-3 30 миңден или 20 миңден сатам десеңиз, 30 миңден качан сата аласыз? Инстаграмыңыз, жеке брендиңиз өнүккөн болсо 30 миңге каалаган чекте сата аласыз. Ой, бул деген ырахат да. Ырахат деген сонун айымда, мээсине көп акчанын баарын вложение кылган айымда, бул ойбой сонун айымда деп адамдар сизди жактырып келген учурда сиз каалаган чекте сата аласыз. Азыр сиз эстеки инстаграмыңыз жок, сиз личность катары кандай айым экениңиз ачылбаган инстаграм болсо, анда каяктагы сиз каалаган чек. Даже сиздики орто чек болгондо деле сизди тандабай эле башканы тандашы мүмкүн. Потому что карап алтада сиз мощный бизнес-предприниматель катары өзүңүздү позиционировать этишиңиз керек. Ошондой чөйрөлгө барышыңыз керек, колдонушуңуз керек, кошулушуңуз керек и так далее, да? Личный бренд, да? Кундуз ошондо. Личный бренд. Это называется личный бренд качать. Өзүңүздү. Личный бренд это жеке бренд. Менин авторский китебимди көрдүңөрбү? Ар бир адам бренд деп. Ар бир өңөр брендсиңер. Болгону ар бир өңөрдүн чоң айымдарсыңар, кыздарсыңар. Ар бир өңөрдүн опытыңар бар. Ар бир өңөрдүн өзгөчөлүгүң бар. Ар бир өңөр өзүңөр брендсиңер. Мына сен четверкасың, сен мындайсың, сен өзгөчөлүгүң биякта деп айтып атпаймынбы? Ар бир өңөр өзүнүн направленияңар бар. Да. Зачем вам быть продюсером? Вы должны себя прокачивать дегеним ошол, мисалы үчүн. А биякта кимге айтып атам, допустим, Бегим айга айтып атам, сен мондай болсоң болот. Бирөөнү чыгар, сахна аркасында иште, и плюс өзүңдүн 1-2 адамдарды окут деп атам. Бул схеманы айымдарга личкаларына и чатка дагы жөнөтүп койсоңор, файл форматында, либо же эме Хорошо, рахмат Кундуз айым. менеджериңиз ким, менеджериңиз менен байланышыңыз, консультация алыңыз дагы, хорошо? Хорошо. Биякта ушу айттым. Мунун баардыгын түзөп, даярдап алып, 1 айга вперед рилстерди тартып, Инстаграм это сиздин дүкөнүңүз бар экен, Инстаграмдагы дүкөн сымал. Бир күнү дүкөнүңүздү ачпай койсоңуз соода жокпу? Ошондой эле Инстаграмда ачык болуш керек. Сторис, рилстер чыгып туруш керек. Сторис чыкпаса дагы упаковка болуш керек, воронкалар туруш керек, базовый воронкалар туруш керек да. Так, кимде суроо бар мага? Давайте суроолорду бериңиздер, айымдар. Кундуз тиги эме эфир дегенде деген видео тартып эле чыгарып коебу же прямой эфирге чыгыш керекпи заранее планировать этип туруп? Конечно, эфирге чыгыш. Приглашать людей. Прямой Эфирге эфир, да? өзүңүз чыгып алып сүйлөйсүз эже. Ага, все понятно. Так. Кандай суроолор бар, айымдар? Кундуз Келиңиздер, эже, суроолорду. можно вопрос? Кандайсыз? Приветик, как дела у тебя? Хорошо, буюрса мен онлайнда жоголуп кетип, теперь кызым 9 ай болгондо эми вот только запуск сделала. 7 айымды алдым, такой по 20 тысяч. Мурунку окуган билимдерим менен Айзиз ажеден, сизден, Бегим ажеден вот 20 миңден алдым. Съемка жазатып ошол эжелер менен азыр иштеп атам. Только сиз мурун мени разбор кылып бербедиңиз беле? Я же четверка деп айтпадыңыз беле? И байерствону тоже 2 жолу наставничество окуп чыктым. Азиза байерствого кирген да. И у меня в голове хаос, да, то байерствону баштайм, то наставничествону баштайм. Идей много, действий мало. Дисциплинам жок болуп атат да. Когда у тебя день Декретте рождения? отуруп жалкоодо болуп калдым. 22/06/98. У тебя энергии мало, у тебя расфокус. Да. Да, расфокус болуп атат вот. Бир байырствого өтүп кетем. Бир наставничествого өтүп кетем. И акчаны тоже топтоп чогулта албай жатам да. Тапканым тапкандай эле кетип калып атат. То ли признание от мужа хочу, что ли, кредиттерди жаап эле вот не копится да у меня. Былтыр эле кеткем, сизден наставничество чогултуп кайра келем депчи. Так и не собрала. Смотри,
У тебя деньги в унитаз. Мгм. Ну, тапкан акчаң бар эле, короче. Сливаешь деген Көрүнбөйт. маанилер. И сливаешь туда деньги, мынтип сливаешь все Да, время. көрүнбөй жатат да. Мгм. У тебя э, сомнений много, и ты не умеешь контролировать деньги. Тебе нужен Мгм. анализ жок сенде, анализ жок иштерди кыласың. Эмоцияга алдырып көп. Энергияң жок, бат чарчайсың. Тебе нужно учиться Мгм. коммуницировать с людьми, адекватной быть, адекватность кылма. Продажаларды окугуң Мгм. анан. Продажа окуп үйрөн, ошонун жок экен сенде, анализ жок экен. Холодный анализ отсутствует у Да, тебя. продажи у меня с трудом идут, да, вот. Да, потому что ты не умеешь продавать. Тебе нужно, самое главное, это учиться продажи делать. И самое главное у тебя, люди приходят на энергию. Тебе Мгм. надо энергию поднимать. Ходьба, только ходьба. А, Берешь своих детей коляскаңды аласың да үйүңдү 10 жолу тегеренесиң. Үйүңдүбү, кварталыңдыбы же көчөңдүбү, я не знаю. Көчө мгм. жер тамда жашасаң, ошол районуңду 10 жолу тегерен. Балдарың алып алып бас. Көп бас. Это больше 7-8 километров в день. Знаний у тебя Мгм. недостаточно, понимаешь? У тебя знаний недостаточно. Это Мгм. работа с мышлением. У тебя еще сомнений много, негатив, депрессивная, жалкая ты. Улам эле налыкан болушуң мүмкүн. М, М, Сомневаешься, Да, сравниваю себя часто с с другими сравниваешь. обесценивание, да? И это все приводит к тому, что ты теряешь энергию, а у тебя и так энергии мало. И энергияң жок, такыр эле. М, И тебе это мгм. не нужно. Отпишись тогда, отпишись от этих людей. Не сравнивай, не смотри. Фокус на себя поставь, потому что ты Мгм. тоже поныть. Жалость, болуп өзүңдү и так далее, да? Любишь поныть, все такое, да? Поэтому я тебе рекомендую, конечно же. Я рекомендую тебе что? Я тебе рекомендую спорт, либо ходьбу, либо йогу. Тебе нужно поднимать духовность, энергию кундалини надо. Энергию поднимать тебе нужно. Духовность прокачивать. Мгм. Анализing жок, акчаң бар, анализ жок, чачасың. Очень важно здесь. Хорошо, прям деньги ты должна Мгм. начать копить. Но сен кытыгылап, башыңды кытыгылап эле монтип бергиң келе берет да. Алып А, берипсиң, чачасың, чачасың. Тебе нужно здесь поработать над собой. Напсиң жеңишиң керек. мгм. Да. Пошел. Приходи, поработаем с тобой тоже. Чек Мгм. поднимает. 20 000 это хорошо, конечно, 7 человек. Но чарчап калып деле мүмкүн да. Да, 25-50 тысяч. энергиям 50. калбай калып атат. И анан жоголуп кетесиң 9 ай кайра анан. Андан көрө Ооба. 50 000 эки үчөөнү ал, жандуу деп. 2 жума сайын жолук. И по 25 делай онлайн. Мгм. А, вот в таком. И возьми из всех нас өзүңдү продюсерле, алың жетсе, энергияң жетсе, бирөөнү алсаң болот. И так далее. Мгм. Хорошо. Чоң рахмат, Кундузча. Давай. Менеджер Ага, менен давай. сүйлөшөм ещё. Ага. Отправьте, пожалуйста, моим девочкам, вот, чаттагыларга, девочки, у нас очень много гайдов, полезный урок отправьте обязательно. Запись экрана, запись эмени, ссылку можно отправить. Андан сырткары бул эмени схеманы личкаларына дагы и в чат тоже отправьте. У нас очень много система, воронка деген сабактар очень важные, да, особенно для экспертов. Мына бул Жамал эжей көрүш керек ошол 2 сабакты жөн эле. Упаковка Инстаграм сабакты отправьте и тоже пусть посмотрят, пусть они пользу получат и так далее. Мага суроолор барбы? Суроолор жокпу? Суроолор жок болсо анда менеджерлер менен байланышыңыздар, барыңыздар. Насаатчылыкта күтөм. 1 декабрь башталат. Жаңы билимдер менен как психолог катары, как продюсер катары сиздер менен заттыктар менен иштешебиз. Инстаграмыңарды иштетип өзүңөр полностью ушул нерсени дисциплинага түшүп, полный фотосессия, дароо 1 жумалыкта фотосессия кылабыз. Рилстерди бири-бириңерге можете снимать и так далее. Это комьюнити, это возможности и так далее. Вместе рост. У нас есть рассрочка и все варианты. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем.
Дагы кошумча суроолор болсо бериңиздер менеджерлер аркылуу, мага дагы берсеңиздер болот. Суроолор жок болсо мен Zoom'ду жыйынтыктай берейин же суроолор барбы мага? Мгм. Аха. Аха. Анда ыраазычылык билдирем баарыңыздарга. Рахмат. Ар дайым бар болуңуздар. Сиздерди күтөбүз обучениядан. Ыраазычылык билдирем. Всем пока.